Biz немге işçiberçi улукпай кетсин. Су көйке. Декабрь Биз ага байлап ага жана алдап кеткендергечи. Дал ушул көмүр ташып иштеген айдоочулардын көйгөйүн Мына бир мишок кат болду. Муну менен кыштан отун жок эле чыгам го дейм. Билгендерди куула дегендей кылып турушат да. Бергенде ошону на видео эле айтып Жок, дээрлик 60га жакын айдоочуну айдатып, көмүр ташытып алып, бирок Бүт бары кыргыз көмүрдүн мафиясы экен. прокуратурадагы, милициядагы, ГКМБдагы бирөө дагы реакция кылбай болгону Бир машина көмүрдү төкпөй койсок, давно соттолуп кетмекчи, жолусо машинабызды ала алмакталыкко. Законду өздөрүнө ылайыкташтырып чыгарышабы билбейм, ушул ошолорго эч кандай тийишпесин деген бир закон бар экен. Аларга иштеп, анан бизге иштебей калабы деп карапайым эл болгон эчтиман такылдатып бүттүк, эми айлабыз кетип калды. Бизде да үй бүлө бар. сүт эмизип эле бүгүн эртең деп ушул күнгө келди. Урматтуу көрүүчүлөр, биз кайрадан балыкчыдабыз. Мындан дээрлик жарым жыл мурда дал ушул көмүр ташып иштеген айдоочулардын көйгөйүн айтканбыз. Бирок андан бери прокурорлор алмашты, жумушчулар алмашты, милициялар алмашты дегенде, бирок бул жактын көйгөйүнүн түпкү теги эч кандай алмашкан жок. Биз немге işçiberçi улукпай кетсин. Су көйке. Декабрь Биз ага байлап ага жана алдап кеткендергечи. бирөөнү жоопкерчиликке тартыш үчүн дагы бүт процедурадан өтүп келип туруп анан тартабыз да. Бергенде ошону на видео эле айтып Жок, Күндө алдап келет, күндө алдап келет. Бул жерде ОСО бир жол компаниясы дээрлик 60га жакын айдоочуну айдатып, көмүр ташытып алып, бирок кеминде ар бирине 100 000 сомдон карыз болуп, алды 500 000ге чейинки карыз болуп, бирок бүгүнкү күнгө чейин жалпы суммасы 5 миллиондун тегерегиндеги акча каражатын айдоочуларга бербей жаткан чагы. Буга прокуратурадагы, милициядагы, ГКМБдагы бирөө дагы реакция кылбай болгону, ушундай гана каттарды жолдоп кутулуп келишет. Бул жерде эмне болгону түпкү тегин мазмунун айта турган болсок, алдамчылык боюнча курамдар жок, акчалай жана алыш бериштерди сот жарандык тартипте сот аркылуу чечип алыңыздар деп гана айтып келишет да. Бирок бул эми алдамчылыгы эмне деген түшүнүк бул айдоочулардын баарысында бар. Баш аягы 1 жыл 7 ай болуптур. Кирбеген жерге кирип, барбаган жерге барып турган чагы. Айдоочулардын өздөрүнө дагы бирден чалып жана улук, мисалы, чымбы? Чалып байкелер кутулам деп атам, минтем деп атам, тигинтем деп атып, баягы сүт эмизип эле бүгүн эртең деп ушул күнгө келди. Ал эми ошол улуктун артында турган, улуктун мындайча айтканда баягы юридикалык жактан эмес, мындай хозяйыны Америка Кошмо Штатына дагы кетип калган жайы бар. Аны дагы эфирдин жүрүшүндө ал ким, кандай, эмне иштер менен алек болгон, буга чейин ушул көмүр тармагында дагы кандай иштерди алып барып, кандай кылмыштарды кылганы боюнча дагы кенен айтып беребиз. Ал эми азыр болуп жаткан жагдай боюнча айдоочулар бирөөсүнөн өздөрү айтып берсин, андан кийин уланталы. Муса Жабеке, өзүңүз баянкы биз келип кеткенден кийин уже жарым жыл болуп калды. Ошондон берки абалды кайсы органга киргенде эмне болду? Кыскача айтып берсеңиз, анан өзгөчө балыкчынын органдары эмне иш кылды? Мына мен Меңди Пурсогожо ушу көмүр тарткан шопурлар менен кошо көмүр тарткам. Азыркы чакта 117 000 сом аласам бар. Мына эртең беребиз, мынакей балыкчынын канча жолу келип атабыз, канча жолу келип кетип атабыз прокуратурага. Мурунку прокурор Матып Баймурза мына ана деп атканда зам прокурор болуп кетип калды. Кийинки прокурорго келдик, карызыңарды жаз кыла, мынакей карайбыз деп коюп, андан бери 3 ай, 4 ай болду уже. 5-6 жолу келдик. Уже балыкчыга келгенден деле тажап калдык уже. Акчаны төлөп кетишибиз керек, жолсу эмне кылышыбыз керек билбейм. Мына менде азыр Ташиевке жаз, президентке жаз, барып туруп эле аларга жетпейт экен. Бер жагынан келет экен дагы мына бир мишок кат болду. Муну менен кыштан отун жок эле чыгам го дейм. Анан ушул эч кандай действия бербей атат. Мисалы үчүн бизге келсең эле эме дейт. Силер деген через сот дейт. Через сот гана чечсиңер керек. Анан через сот чече турган болсок, анда милиция эмнеге иштеп атат, прокуратура эмнеге иштеп атат. Мисалы үчүн биз бир машина көмүрдү төкпөй койсок, давно соттолуп кетмекчи, жолусо машинабызды ала алмакталыкко. А момча киши 5,5 миллион азыр. 5,5 миллион мына кагаз бар менде. 5,5 миллион аласабыз. 40 канча бир шопур. А еще укпагандары да бардыр, может. Башында 60 тегерген эмес беле, 6 ай болду. Ушул акчаны ала албай келебиз. 1 жыл 7 ай, 1 жыл 8 ай болду.
астыбыз тетиги Россияга кеттик, КамАЗын оңдай албай, бирөөнөн залогко акча алып алып, төлөй албай калып, ушуга ишенип туруп алганда, ал акчасын бербей атат, тиги карызын төлөй албай атат, Россиялап жүрөт. Бул айылда жашагандар эптеп, малыбызды сатып, балекет менет кылып эптеп, ордун жаап иштеп атабыз. 2 жылдан бери мынакей балам көмүр тартпай койду мына. Акчасын бербегенден эмнеге тартам деп. КамАЗ бош турат мына. Жанагы улуктун сиздерге чалып, байкелер кое тургула деп баягы биз чыгаргандан кийин, бул жакта органдар бирдикке кыймылдагандан кийин чында турабы? О, келген байке 1 айдын ичинде кутулабыз деп. 1 айдын ичинде кутулабыз деп туруп келген, макул деп туруп биз күттүк. Күткөндөн кийин бир 3 кишиге акча берди. Анан кайра жоголду. Азыр чалсаң да албайт, жазсаң жооп бербейт. Милицияга барсаң айтат, милиция биз коской албайбыз, эчтеке кыла албайбыз, тие албайбыз. Азыр деген жанагы жаман көрбөсүн 90 депутаттын, 70 депутаттын осоосу бар экен. 3төн осоосу бар мен билгенден. Анан ошолор осоого тийбегиле, осоого чыкпагыла деп коюп тур. Булар ошого таянып алып туруп эле. Бизди эч ким эчтеке кыла албайт, камай албайт деген негизде биздин акчабызды бербей атат. 4,5 миллион. Агалар да бир остон оюңуздарды айта кетсеңиздер. Ошончо жооп мен калып. Мына ошо башта 2 жыл болуп баратат. Мына жүрөбүз ушинтип ар бир жерге барып эле прокуратурасына, тиягына, биягына барып эле жүрөбүз ушинтип. Акчабызды бербейт. Мисалы мына мен 1 жыл мурун эле операцияга жатышым керек эле, бөйрөгүмө деген ил акча чыгыптыр. Тыйым жок, жата албай жүрөм мына. Сиздин аласаңыз канча? Мен аласам 140 000. Ага, сиздики? Сиздики? Мен да ушинтип ошолунга азо тест эмеге тест тартып алып, акчамды уже 1 жылдан ашык убакыт болду, ала албай жүрөм. Ошо? Сиздики канча? 64 000. Сиздики? Самайга өзүңүз сөз барбы сизде? Айта турган. Биздикилер айтканыбыз ошол, эми баарына кошулабыз. Меники аласам 115 000. Байке айтып кеткендей эле законду өзлөрүнө ылайыкташтырып чыгарышабы билбейм, ушул осоолорго эч кандай тийишпесин деген бир закон бар экен. Анан бизде мындай ой калып атат да, эми закон аларга иштеп, анан бизге иштебей калабы депчи, карапайым эл болгон эчтиман такылдатып бүттүк, эми айлабыз кетип калды. Бизде да үй бүлө бар. Байке айтканда 2 жыл болду уже акча. Бул улуктун артында турган кишилер боюнча бир билгениңиз барбы? Эми баары эле муну мен эмес, баарыбыз эле билет экенбиз. Эми Тику деген ошол жетекчиси ошол болуп атат, ал өзү жок болуп атпайбы бул жердечи. Америка Кошмо Штатына ошол жака кетип калды да. Жетекчиси азыркы моментте Улукта. Улук байкелер айткандай же телефон албайт, же байланышып да койбойт, ушул билгенгерди кылгыла дегендей кылып турушат да. Осого только через гражданский порядке бериши керек экен, гражданский порядке берген акча төлөш керек, аңгы акчабыз да жок төлөгөнгөчү, мисалы үчүн. Ал акчабыз өнбөй, ал еще под вопросом бул бир жолго тиешелүү эчтекеси жок экен да, булардын бир да бир техникасы жок экен. Алла жуштап ал сот конфискация кылгангачы. Анан байлап конфискация болуп атат да, кыскасы. Залогунда чыгарып алыптыр. Алдына чыгарып кетишиптир да, ушуну билип. Баягы 8 миллион деп атканымбы? Залогторунда бүт баарын чыгарып кетишиптир да, булар билип ушундайларды. Значит, бул жерлерде кыргыз көмүрдүн чоңдору чыгарып берип койгон, ошолор дагы бар да. Жоксо ал эмнеге чыгарып берет? Пока ишин жаап бүтмөйүнчө чыгарууга болбойт эле да. А булар алдын ала чыгарып кеткен. Көмүр ташытып эле чыгарып кеткен. Значит, мында кыргыз көмүрдүн кишилери дагы байланыштуу. Менин оюм боюнча. Эгерде эми биз колунан кармап ала албагандан кийин, мындай доказать эте албагандан кийин, бирок баягы кыргызчылык болуп санап келгенде тайжелери, аталары, бүт баары кыргыз көмүрдүн мафиясы экен бул. Кыргыз көмүрдүн мафиясы. Ошол үчүн эч кимиси учук албай атат да муну. Бул айтат кыргыз көмүрдөн аласамын дейт. Кыргыз көмүр интервью бергенде өзүң уккансың, биз 1 сом да беришебиз жок. Буну майга бергенбиз деп кутулуп атпайбы аяк. Аяк антип кутулуп атат. Бул кыргыз көмүрдөн аласам. Тескерисинче көмүрлөр жетпей каламызбы деп. Көмүрлөр жетпей калган. Анан орт жолдо эле карапайым эл, же болсо таекеси прокурор эмес, жээни начальник милиция эмес, ушулар эле кыйналат экен да. Таеке, пайеке чоңдор иштегендер алар алып алып кетти же. Бул жерде карапайым эл эле калдык бул жерде. Түшүнүктүү, рахмат. Жана мен 60 деп атканым азыр 40ка түшкөн себеби? Эми анча-мынча салды, кээ бири албай эле кетип калды да, эми биз уже тажадык деди да, сөзүн ачыгычы. Уже келип атыптыр, канча жол керек этиптир, байкелер эки жактан келип атат, биз го балычтан кирип чыгып эле. Түшүнүктүү.
Урматтуу башкы прокурордун орун басары, сиз ушул жерде балыкчынын прокурору болуп турган кезде сизге киргенбиз. Мына турат бул кадрда делечи. Ошондо сиздер жакшы оюңузду айттыңыз эле. Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрүнө карата, алардын кылган ишине карата мыйзам чегинде баа берүүнү дагы айттыңыз эле. Кыскасы жакшы эле ой менен жакшы эле убада бергенсиз, чынбы? Анан убакыт өттү, орун алмашты дегенде сиздин минген атыңыз, эриңиз да өзгөрдү. Бирок баштаган иште өзү ташталбаш керек го дейм. Ошон үчүн сиз дагы өзүңүз көзөмөлгө алып, көңүлүңүздү буруп, ушул сыяктуу баягы курушултоону айткан кол астыңызда иштеген кызматкерлерге дагы бир тартиптик чара көрбөсөңүз дагы бир моралдык жагын да карап беркисеңиз деген ойдобуз.